Достор, шаардын ысык аба ырайынан тажадыңыздарбы? Анда сиздерди да ушундай жайлоого, саякаттоого чакырабыз. Бул жерде сиздер сонун бир кымыздардан даам татып, жана ошондой эле табияттын сулуунан сутансаңыздар болот. Андан сырткары дагы эмнелер бар? Алдыда сиздерге айтып беребиз. Алайм. Мына ушундай Аккайың жайлоосуна келсеңиздер, сиздерди да ушундай ысык нан жана ошондой эле свежий каймак менен тосулат. Өзүндөй. Алда мында жайлоодон сиздер табияттын коозуна эле суктанбастан ошол эле чоруда мына ушундай таза абада сонун самалдарды дагы ичсеңиздер болот. Барыңыздарга эле мен айтпасам деле маалым, самалдын канчалык ден соолукка пайда экенин. Дал ошол ден соолукка пайданын бардыгын жайлоодон өзүңүздөрдүн организмиңиздерди тазаласаңыз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи бул жерде жайлоо деген менен, бирок жайлоодогудай эмес, заманбап шаардагыдай эле условиялардын баарысы катталган, каралган экен. Анткени могу ушундай болгон үйлөр, коноктор үчүн, конок үйлөр, бул жерде 15-20 адамга чейин адамдар отура турган жайлар салынган экен. Bundan сырткары дагы 4-5 үй, андан сырткары боз үйлөр дагы, сөрүлөр дагы бардык условиялары менен бар экен. И баса дал ушул үйлөрдүн ичинде душ жана ошондой эле ажатканасы менен бирге. Аккайың жайлоосунда заманбап үйлөрдөн сырткары мына ушундай кайыңдын арасында сонун тапчандар дагы бар. Ушул жерге да чыгып, өзүңүздөрдүн компанияңыздар менен сонун бир эс алууларды уюштурсаңыздар болот. И баса бул жерде сиздер үчүн мангалда коюп койгонбуз, тамактарды, шашлыктарды бышырып, ушул жерде эс алып кетсеңиз болот. Жарым саат токтоп турайынчы. Аккайың жайлоосунда сиздер сүйгөн тамактардын баарысын даярдасаңыздар болот. Болгону өзүңүз менен кошо продуктасын алып келип берсеңиз, дал ушул жерде сиздин тамактарыңыздарды мына ушундай таттуу кылып, сонун кылып даярдап беришет. А биздин тамак даяр, кетип чейкебиз.
Табиаттын койдунда жолосом, ак кайыңдын арасында жолосом, шаркырап аккан дарыянын боюнда эс алууну кааласаңыздар, барыңыздарды дал ошол ак кайың жайлоосунан күтөбүз. И баса келе турган болсоңуз, сөзсүз түрдө жылуу кийимдериңиздерди камдап алыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мен сиздерге эми кийимдер жөнүндө айтып берем. Болгондо дагы мырзалардын кийимдери түз Турциядан алып келинген, сиздерге бренд, мыкты качестводагы кийимдер дал ушул Граф дүкөнүндө. Азыр ал жерден кандай түрдөгү кийимдерди ала аласыздар, көрсөтүп беребиз. Дүкөндөн сиздер эмнени таба аласыздар? Дүкөндө мырзалар үчүн бардык түрдөгү кийимдер бар. Классикадан баштап спорттук кийимдерге чейин, анан дагы бул жерде кышкы кийимдер дагы бар. Ойлоңуздар, жай келе атат, кышкы кийимдерди эмне алабыз деп. Тойдун сезону башталды. Тойлор болгондо сөзсүз сарпайлар керек болот. Мына ушундай окшош дубленкалардан баштап, кышкы бут кийимдерге чейин бардык сезонго жараша кийимдер таба аласыздар. Биз азыр экинчи кабаттабыз. Экинчи кабат дал ушул кышкы кийимдер үчүн бул жактан свитерлар, пиджактар, же болбосо костюм шымдардын баардык түрлөрүн, андан сырткары пальтолор дагы бар. Азыр болсо биз биринчи кабаттабыз. Бул жерден сиздер спорттук кийимдерди, пол классикалык кийимдерди жана ошондой эле бут кийимдерди ала алсаңыздар болот. Баса кийимдердин баарысы Турция жергесинен алынып келинет. Качествосуна сөз беребиз. Майке, Граф дүкөнүнөн дагы кийимдерин сиздерге дагы көрсөтүп, өзүм дагы бир аз болсо жазгыга кийим алалым деп ойлойм. Андыктан барыңыздарды келиңиздер. Жазгы болобу, күзгө болобу, же болбосо кышкы болобу, кайсыл мезгилге болбосун, сиздер бардык кийимдерди дал ушул Граф дүкөнүнөн таба аласыздар. Адрес Курманжанатка көчөсү 250. Күтөбүз.
Даскоо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Биз азыр сиздерге дал ушул стимул курулуш компаниясы жөнүндө айтып берүүнү тура көрдүк. Бул жерде сиздерге кандай үйлөр салынып жатат, сиздерге кандай мүмкүнчүлүктөр бар, дал ошолор жөнүндө айтып беребиз. Келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатчылык. Дастан атын. Алмамбет менен атым. Алмамбет эке. Биз дал ушул стимул курулуш компаниясы жөнүндө таанышууну, ошол эле учурда биздин көрөрмандарыбызга кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай үйлөр салынып атат, кандай артыкчылыктар бар, ошолор жөнүндө билгени келдик. Эгер мүмкүн болсо, бизге бир аз экскурсия кылып көрсөтүп берсеңиз. Техника безопасность боюнча каска кийип алайлы. Сөз. Алмамбетке, дароо эле ушул короодо турабыз азыр. Бул жана сиз жогоруда айтып аткан Манас ата Жилой комплекс. Б немеси? Б блогубуз. Бул блогубуз эки подъезден болот. Эки подъезден. Бул жерде азыр биз турган жерде гостевой парковка болот бул жерде. Биринчи этажыбыз торговое помещение, экиден башталат уже жилой. Нар жак бетине өтсөк, двор жагына. Өзүңүз көрүп тургандай эле бул жагыбыз двор жагыбыз. Нар жакта биринчи подъездибиз, бул экинчи подъезд. Бул жерде подземный парковка заезд. Демек подземный дагы парковка бар. Подземный да парковка бар и гостевой и все. Көп жерлерде, көп домдордочу парковкасы отдельный сатылат да. Сиздерде кандай? Мисалы үчүн үйдө алдың, парковка кошуп берилеби же отдельный акча төлөп парковка сатып аласыңдар? Подземный парковка отдельный сатылат. 15 квадраттан 20 квадратка чейин бир машина местасы. Бул блогубуз 9 кабаттуу болот. Азыр 4-нчы этаждын перекрытиясын даярдыгын көрүп атабыз. Кирпичный кладка болот бизде. Кирпичный заполнение деп айтылат. Сыртынан утепление минерально ватный плита менен болот. Плотность 120 деп айтылат. Сырты жидкий травертин. Фасадыбыз ушундай болуп бүтөт. Негизи эле көп кабаттуу үйлөрдө көп проблема жараткан нерсе бул лифт. Биринчи кезекте. Анан жылуулук системасы, суу деген сыяктуучу. Ошолорду кандай кылып каралдыңыздар? Аларды лифт боюнча биринчи айта кетейин. Лифтибиз грузопассажирский, ар бир подъездде бирден лифт болот. Грузоподъемность 1000 килограммга чейин. Суу, отопление, газ, все полностью бар жогу бизде центральный болот. Манас ата жилой комплексинин Б блогунда турабыз азыр. Ал эми артында турган бош аянтчада жакынкы күндөрдө А блогунун курулушу башталат. Дал ушул жерде балдар ойноочу аянтча, андан сырткары парковкалардын барысы дал ушул менен артында турган бош аянтчага түшөт. Дал ушул жерден сиздер бир бөлмөлүү, 2-3 бөлмөлүү үйлөрдө алсаңыздар болот. Үйлөрдү 100% акчаңыздар менен келсеңиздер, арзан баада алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эгер 50%-ын төлөп, калганын 2 жылга бөлүп төлөө дагы жагы каралган. Андан сырткары, эгер автоунааңызга же болбосо башка бир батирге алмаштыруу мүмкүнчүлүктөрү дагы бар.
Эгер кимде ким жаңы үйлүү болууну каалаган болсо, барыңыздарга дал ушул Стимул курулуш компаниясынын Манас ата жилой комплексинин үй алууңуздарды сунуштайм. Анткени бул жерден сиздерге бала бакчага дагы, мектепке дагы, парктарга, жолуусун супермаркеттерге дагы барысына ыңгайлуу жерде жайгашкан.